Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө сонун жеринен орун алган, токтоп айтканда Юго-Востогунан сатыла турган эки бөлмөлүү ПСО квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Юго-Востокко кирип келесиздер. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Казына аталышындагы ресторан, андан бир аз эле өтсөңүздөр жолдун оң тарабында бул жакта пожарный жайгашкан. Мына ушул пожарныйдын жанындагы эле мына ушул кичинекей көчөгө кирип ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, Сапат Глобал аталышындагы курулуш компания куруп жаткан көп кабаттуу элитный домдун алдына барасыздар. 13 кабаттуу дом, сатыла турган квартира болсо 13 кабаттуу домдун биринчи подъездинде 13 кабатында жайгашкан. Сиздерге бүт бардыгын дап-даяк кылып өткөрүп берет фирма. Брон эшик, пластик терезелерин бүт бардыгын орнотуп, фумшуак кылып, электромонтаждарын өткөрүп берет. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Юго-Восток тарапка карап кете аласыздар. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган эки бөлмөлүү квартиранын алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Сатыла турган квартирага сиздер мына ушул лестница аркылуу чыгып келсеңиздер болот. 13 кабаттуу домдун 13 кабатында жайгашкан, панорамный вид, шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул квартирага сиздер жанагындай лестница аркылуу чыгып келсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта эки лифт кызматта экен. Бирөөсү пассажирский, бирөөсү болсо грузовой. Ошол лифт менен дагы чыгып квартирага кирсеңиздер болот экен. Бул жагы коридор узун, жанагы сатыла турган квартира болсо коридордун аяк тарабында жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын алып берем. Назар салыңыздар. Кудай буйрукса, лифттен чыкканыңыздарда эле мына ушул квартирага кирип келе бересиздер. Бул жерде кудай буйрукса, брон эшик коюп берет фирма өзү. Ушул брон эшикти ачып, квартирага кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожка, кеңиригенен каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул эки бөлмөлүү квартираны жалпы аянты болсо 71-28 квадрат метр. ПСО квартира сиздерге алсаңыздар плюс болот. Себеп дегенде алып каалаганыңыздардай чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Жалпы аянты 71-28 квадрат метр. Оң тараптагы бул конок бөлмөсү, кеңиригенен, потолоктору дагы бийик. Бул жагында болсо лоджа сыяктуу дагы балкону бар экен. Бул жактан карасаңыздар шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Сапат Глобал аталышындагы курулуш компания куруп берген 13 кабаттуу домдун 13 кабатында жайгашкан. Бул жагы болсо чердак болот экен. Чердактан кийин анан крышасы жабылат. Ушуну эске алыңыздар, нето түшүнүп калбаңыздар. Так, бул конок бөлмөсүнөн чыктык. Чыкканыңыздарда бул жака түз кирип бара турган болсоңуздар бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөрү өтө кеңиригенен, сквозной экен эң негизгиси. Мынакей достор, ушундай. Сквозной квартира. Айнек терезелерди ачып койсоңуздар, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Панорамный. Кадимкидей айнек терезелерди ачсаңыздар, муздак кадимкидей сонун аба кирип турат. Бул жакта болсо душу жайгашкан. Бул жагы болсо санузеле. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери таза, так дейт. Бул жагы болсо кухня. Кухнясы дагы өтө эле өзүнчө эле бир кеңири, бир чоң комната экен. Мага жаккан жери сквозной экен. Эки жактан тең шамал кирип турат, эки жактан тең күн тийип турат. Дарыянын боюнда жайгашкан, салкын, сонун. Эми Юго-Востокту билесиздер, мындай өтө сонун райондордун бири. Так, эми сиздерге баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо квадрат метрге айтат экен. 71-28 квадрат метр. Ар бир квадрат метри $500 эсептелинет экен. Эми албетте эле кыргызчылык болот дейт. Ырымына жараша түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору дагы бар экен. Эгерде кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, эсинин номери экранда жазылган, эсинин номери деп. Ошол жака чалып сүйлөшүп, ушул квартирага дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. 13 кабаттуу домдун 13 кабатында жайгашкан. Крышасы болсо чердак болот. Андан кийин крыша жабылат экен. Ушуну эске алыңыздар. Не демекчибиз? Ушундай шаардын өтө сонун районунда жайгашкан эки бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.